Kança çoğun kişiler atasından ajıraganды көтөрө албай, өзүн жоготуп коет, жап-жаш балдар ажырап жатат. Буга биз күнөөлүүбүз, коомчулук күнөөлүүбүз, урматтуу тугандар, моюнга алалык. Биринчи кезекте мен күнөөлүүмүн. Мага жардам сурап келди эле ушул Этубай. Кыйналып атам, руханий кайгыга батып атам, эмне кылам деп. Болушунча аракет кылдым, аягына чейин чыкпай койдум. Коомчулуктун жардамына муктаж болуп турду эле, эч кимибиз кол сунбай койдук. Айласы кеткенде башка жактан жардам сурап туруп алдым. Башка нерседен жардам сурап туруп алдым. Урматтуулар, кээ бир кишилерди урматтуу деп да айта албай калдым. Ушул коомчулукта жаман нерселерди качан бөгөт коебуз? Кайсы похоронго барбайын, кээ бирлерди көрүп атам, ичип алып келип атасыңар. Перегар уруп келип атасыңар. Жана калса көргө барып алып, кабыр касканда ичип алып ошол жерде отурасыңар. Кантип кекиктеңерден өтүп атат. Усман радиаллаху анху кабырга барганда сакалдары суу болуп калгычакты ыйлайт эле. Башкалар сурайт эле, эмне үчүн бейишти тозок тукканда мынча ыйлабайсыз деп. Ал айтат эле, кабыр акыреттин биринчи тепкичи. Мен пайгамбарыбыздан укканмын. Кабыр акыреттин биринчи тепкичи. Ошол кабырына кандай өткөн болсо, калгандары да ошондой жеңил болот деп. Өлүмдү эстей турчу жайга барып алып ичип атасыңар. Ушул нерсе силерди бактылуу кылып жатабы? Силер бактылуу болуп 5 мүнөт кайф кармаганыңар менен балдарыңар кандай тарбия алып жатат? Балдарыңар сыздап жатат силер жыргап атканыңар менен. Аялыңар сыздатып жатасыңар. Ушулбу силерге бул жашоого келген максатыңар? Эртең акыретте кантип жооп беребиз ушу бала чака аял үчүн? Ушул нерсе токтотолу, урматтуу тугандар. Жатпай атса дагы кабыл алгыла ушул нерсе. Канча адам ушул себебинен өлүп кетип атат. Урматтуу тугандар, Аллахтан коркула.